Ай. Эфир башталайын деп калды. Амина болсо кайка кетип калган. Эмне кылдым? Ай, башталып калды, достор. Башталды. Кандайсыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Менин мотурайган досторум, манайыңар сонунбу? Биздики болсо абдан жакшы. Амина жок. Ай. Майраз мен. Ой, келдиңби? Ооба. Бул магабы? Ооба. Сонунбу эмнеге? Бүгүн болсо сон майрамда. Билбейсизби? Жок, эмне майрам? Бүгүн болсо белек берүү байрамы да. Белек бери. Эми ал белек берген го сонун дечи, анан бирок күндө деле белек бере берсе болот да. Ушу сиз сүйлөмөйүнчө эле жөн турбайсыз да. Анан дагычы бүгүн белек берүү күндөн башка дагы сон күн бар экен да. Эмне болгон сонун күн экен? Эми сон деле күн эмес, көп сүйлөгөн адамдардын күнү экен да. Эмне ошондо мен эмне көп сүйлөйт ошо сиздин күнүңүз деген турасыңбы? Жок эми, сиз көп деле сүйлөйсүз да. Эме белек жакты? Ой, белек жакты, бирок мунун ичинде эмне болду экен? Мунун ичинде байпак эмеспи? Эмне? Байпак алган жаманбы? Жакшы эле жечи, бирок дайыма эле байпак алып берсең ичине мындай бөлөкчө белекти каалайсыңбы негизичи? Жок эми байпак эмес. Бир жолучу байпак демекчи, мен деген кичинекей кезимде деген байпагымдын учу деген мыкка илинип айрылып калыптыр да. Анан аны апам көрүп алып турупчу, багыш менин баламдын байпагы айрылып калган турбайбы, мунун туулган күнүнө байпак алып берейинчи деп туруп, толтура байпак алып берип койгон да. Бирок сизди апаңыз сизди ойлоду да. Ооба, бирок жакшы дечи, байпак деле сонун да, достор, тиги кыштын күнү айрыкча калың байпактан кийип алып, жылуу жыргап жүрсөң. Мага болсо кандай белек жагат дейсиз? Сагабы? Сага деген кандай белек жагат болду экен? Мага болсо деген спорт залдан сертификат алган жагат да. Бирок ошону алгым келет, бирок мага спорт залга барса болбойт да. Ой, Амина, спорт зал дебей элечи, айтайынбы мен сага? Жана барго тиги жана көңүлдү көнүгүүчү, ошону күндө жазатсаң сага деген бекер спорт зал ошол да. Макул, достор, анда болсо көңүлдү көнүгүтүрмөгө. Кеттик анда, көңүлдү жазайлык. Эмне кылып атасыңар? Телефон ойноп атабыз. Апек, көздөрүңөр чачап калган турбайбы? Тургула. Болгула, батпатан тургула. Телефондорду таштайбыз дагы. Эмнени баштайбыз? Көңүлдү көнүгүү. Даярсыңарбы? Анда эмесе, эң алгач көздөрдөн баштайбыз. Анткени көздөрүбүз эмне болду? Чарчады. Азыр көздөрүбүздү ачып жумабыз. Жумдук. Ачтык. Көзүбүздү жумабыз дагы, колубузду акырын алып келип туруп, акырын массаж жасайбыз. Айландырып. Бирок катуу эмес, жумшак. Эми көзүбүздү акырын ачабыз. Эми үстү жакты карайбыз. Эми оң жакты. Эми ылдый. Солго, өйдө, оңго ылдый. Кандай болду? Жакшы. Көздөр айланып кетти, баш айланып кетти. Эми достор, баштарыбыз айланбаш үчүн көнүгүү жасап коебуз. Оң жактан баштайбыз. Алмаштырабыз. Эми достор, ийиндерге өтөбүз. Алдыга айландырдык. 3, 4. Артка. Эми достор, колдорубузду алабыз дагы, өйдө көтөрөбүз. Эми оңго. Өйдө, солго. Өйдө, оңго. Эми дал ушул кыймылды бат-баттан жасайбыз. Өйдө, оңго, өйдө, солго. Өйдө, оңго, өйдө, солго. Өйдө, оңго. Азыр буттарды иштетебиз. Кана. Сол кол оң бут. Оң кол сол бут. Оң бут, сол бут, оң бут. Солдаттарда басып бартабыз, Эми эркин кыймыл. Не кылабыз? Каалаганыбызды кылабыз. Кеттик. Эми ушул көнүгүүлөрдү күндө жасап турабыз.
Мага дегенче, бир баштык берип кызып эле жей берет болуш керекпи? Батыр байке, эмнеге ошо биз мандарин көргөндө эле жаңы жылды эстей беребиз? Достор, силерде деле ушундайбы? Мен түшүндүрүп берейин анда. Бул мандарин деген Кытай жана Жапон элдеринде пайда болгон экен да. Ошол Кытайдын чиновниктерин мандариндер деп коюшчу экен. Ал эми ошол мандариндер, Кытайдын чиновниктери, өздөрүн ошондой кийимдерди атайын жасатышып тигишчү экен дагы, ошону кийип алып, кычырап мандариндей болуп жүрчү экен да. Кызгылт сары түстөгү. Мына ошол себептен аларды дагы, муну дагы мандарин деп койгон экен. Аябай кызык экен, Достор, анан билесиңерби? Кытайда болсочу мандариндерди белек берет экен да. Бирок бир баштык бербей, 2 эле даана берет экен. Ой, 2 эле даанабы? Ооба. Ага ким тоет ей? Билбейм. Мен тойбойм мындайдан 2 даана эмес, 2 килограмм алып берсе дагы. Билбейм, эмнеге берет экен дебейсизби? Ошону 2 даана бергендечи, ошо эмне эле үй бүлөң байлуу болсун деп берет экен да. Элесеңиз. Анан болсо деген, себеби алтын менен жуп мандарин деген эко кытайча тилиндечи. Үй бүлөдө байлык болсун дейт турбайбы анда? Ооба, ошо эко кытайча тилинде окшош жазылат экен. Абдан сонун маалымат экен ай. Анан достор, биз эмнеге бул мандарин жөнүндө кечке кеп кылып атат десеңер, себебин азыр айтып берелик. Анткени Наима бизге мандаринден кандай сонун белектерди даярдаар экендигин түшүндүрүп берет, көргөзүп берет. Лайфхак түрмөгүбү? Лайфхактан көрбөйлү ошону. Анда берсе лайфхак. Жаңы жыл келди, жаңы жыл. Салам достор, кандайсыңар? Силер дагы бул мандариндерди көрүп жеңер келип кеттиби? Менин досум Наима мандариндерди абдан жакшы көрөт. Ким эле жаман көрсүн? Ошондуктан мен Наимага ушул мандариндерди берейин деп жатам. Бирок достор, жөнөкөй эле белектерди кооз кылып белекке берсе болот. Келгиле достор, бүгүн мен силерге бир нече жолдорун көрсөтүп берейин. Кеттик анда. Ал үчүн бизге мандариндер, баштыкча жана түстүү ленталар керек болот. Биринчи баштыкчаны алабыз дагы мандариндерди ороп чыгабыз. Мынакей достор, мандариндерди кооздоп алдым. Эми мен силерге ушундай түрдө момпо суйларды кооздогонду үйрөтөм. Ал үчүн бизге картон жана ушундай маркер керек болот. Картонго биринчи Аяз атанын сүрөтүн тартып алабыз. Эми ортосун кесип салабыз.
Мынакей достор, ортосун кесип алдык. Эми бул жака момпо сүйдү киргизип алалы. Мынакей достор, менин момпо суюмду киргизип алдым. Мынакей достор, Наимага белектерим даяр болду. Эми муну Наимага берип койсок болот. Бүгүнкү көрсөткөн лайфхактарым силерге жакты деген ойдомун. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Ай, чындап эле абдан керектүү нерсе экен, үйрөнүп алса сонун болчудан экен. Достор, силерге да жактыбы? Мага аябай жакты. Анда үйдө шашпай жазогула, анан болсо азыр жылдызды коноктурмабызга кезек келип калган турбайбы? Ооба да, биз жылдыздуу коногубуз ким дебейсиңерби? Өтө таланттуу, келечектеги мыкты жигит Марлен Болотов өзү келип олтурат. Кандайсың? Жаңы жылдык маанайың кандай? Жакшы, албетте жакшы. Жаңы жылда эмне болуп жакшы болуп атат? Эмне даярдыктар жаңы жылды тозгонго? Биз болсо филармонияга барып, чоң концертке катышмакпыз, бирок бизди алып салышты. Эмнеге? Акта оорулар көп болуп, анан 3-чү номерди алып салышты. О, азыр деген жалпы өлкө боюнча ошондой болуп атпайбы? Мектептер дагы онлайн окууга өтүштү, Бирок эч нерсе эмес, келечекте филармониядан дагы талантыңды көрүп каларбыз. Бүгүн болсо биздин эфирге келип отурбайсыңбы? Комузду канча жашыңдан баштап үйрөндүң? Мен кичинекей жашыман баштап эле аны үйрөнүп баштадым. Мен буну үйрөнгөнүмө 3 жыл болду. 1-классыман бери үйрөнгөм буну. Көптөгөн суроолорду берип салдык. Эми канча жаштайсың? Каякта окуйсуң? Мен 9 жаштамын. Мен Мукаш Абдураев атындагы музыкалык орто мектеп-интернатынын 3-А классында окуйм. Дагы кайсы сабактарды окуйсуңар? Дагы сольфеджио, пианино, комузду үйрөнөм. Айрыкча кайсылсага жагат? Кайсы сабак жакпайт? Математика жагат. Кайсысы жакпайт? Көркөмдөр. Эмнеге? Анча жакпайбы, эмнеге? Мен кечке оолум менен тартып отуруп, колум чарчайт. Колуң чарчап, анан ошол убакта эс алгың келет. Эс алганда кандай эс аласың? Эмне оюндарды ойнойсуң? Көп эле оюндарды ойнойм, эшикке чыгып балдар менен каар чабыш ойнойбуз. Каар чабышып ойнойсуңар. Дагы спорттун кайсы түрүнө кызыгасың? Спорттун көп түрүнө эле кызыгам. Мен Хобби катары футбол ойнойсуңбу? Футбол ойнойм. Кимге колдойсуң? Балдардан бизде Айдин, Исламдар бар. Үчөөң эки команда болуп ойной бересиңерби? Жок, дагы көп эле балдар бар, бирок аттары билет экен. Сен ошондо фортепиано ойной алат экенсиң, Комуз? Дагы комуз, анан ошол үйдөн өзүнчө аккордеон да үйрөнөм. Ой, азамат. Аккордеонду канча жылдан бери чертесиң? Дагы 3-4 жыл болуп калды, аны черткенди, бирок анча билбейм. Үй бүлөңөрдө дагы ушу чыгармачылыкка кызыккандар, музыкалык аспап черткендер барбы? Бар. Ким? Негизи биздин үй бүлөдө тайнем, тайтам аккордеон чертет. Тайнем болсо комуз чертет. Калганыбыз баарыбыз музыкага үйрөнүп жүрөбүз. Абдан сонун. Баарыңар болгондо канча? Иниң, байкең? Канча бир туугансың? Мен 2 бир тууганмын. Үй бүлөбүздө чоң апам, чоң атам, мен бөбөгүм, анан Сен улусуз турбайсың, атам, анан апам. Бөбөгүңүн аты ким? Бөбөгүм аты Арзу. Арзу. Канчада Арзу? Арзу 4-тө. Кээде сен сага мындай инструмент үйрөнүп атсаң келип тийишпейби? Кээде тийишет, бирок өзү да мындайдан мен жаныма келип жатып алат да. Жатып алат. Анан сен черте бересиң. Жок. Абдан сонун. Дагы кандай конкурстарга барып жүрөсүң? Дагы мен жакында Сен мыктысыңа да чыгам. Анан мен дагы көп концерттерге баргам. Мен Таласта концерттен 2-чи орунду алып калгам. 2-чи орунду. Кимдердин арасында жүрдү эле?
конкурс? Көп ырчылардын арасында жүргөм. Чоңдор да болду беле? Да. Аябай көп болду. Абдан сонун. Азамат. Жаңы жылды кандай өткөрөйүн деп атасыңар? Каякта өткөрөйүн деп атасыңар? Биз жаңы жылды парктан атам апа. Сен мисалы даярданып эл алдына чыгып аткан учурда кээде сүрдөө болду беле же адашып кеткен учурлар болду беле? Болгон көп. Качан, эмне болуп? Мен сүрөт тартып, анан жана жактардан болгон. Анан ошол учурда кантип чыгып кеттиң? Тойлордон ырдап атканда да адашып кеткемге. Адашып кеткенде кантип оңдоп кетесиң анан? Оңдоп кетем. Же ыйлап отуруп аласыңбы? Адашып кеттиң болду деп. Эмне кыласың? Эпте оңдоп кетем. Эптеп кетесиң, эптеш керек да туура. Анда сен да бизге эптеп бир жакшынакай жагынан айтканда, талантың менен тең бөлүшүп койбойсуңбу? Мейли. Мурак Абдрахманов атабыздын алтын балалык көсүн аткарып берейин. Абдан сонун. Ay bali. Ой, баракелде. Дагы кайсы композиторлордун күйлөрүн үйрөнөсүңөр, билесиң? Мен Токтогул Сатылганов, Эламан, Чолпон, дагы Нурак Абдрахманов агайыбыз, ошол агайларды. Сен келечекте ким болгуң келет? Мен комузчу, ырчы, дагы пианист болгум келет. Ой, ушунун баарын эле боло берейин деп атасыңбы? Жетишесиңби? Жетчем. Кантип жетишсе болот эми? Мен жетчем да. Эми ошо кантип жетишесиң? Айтып берчи. Мен баарын даярданып, чертип. Мисалы 2 саат комуз менен, 1 саат фортепиано менен, 3 саатың кетти деп коелук. Анан 3 саатың ойнодуң, кар чабышып балдар менен. Анан берки жака убактың каякта калып калат? Жана үчүнчүңө. Ырдаганга. Ырдаганга. Же кар чабышып атып эле ырдап үйрөнө бересиңби? Жок. Мен досторум менен анча көп эле ойнобойм. 15 мүнөттөн кийин эле үйгө кетип калам. Ошодон кийин кайра ырдап. Үйдөн апам экөөбүз кечке үйрөнөбүз да ырларды. Анан комузду кечке минтип, атып анан колдоруң баары мындай кээде ооруп кетпейби мындай? Жок. Андай болбойбу? Негизи бияк канаган. Канады беле? Канаган, бирок ооруган эмес. Канаганды ооруган деп эсептебесең анда сен нак баатырсың го? Андан сен комузда, фортепианода жана аккордеондо ойнойт экенсиң, кайсынысы кыйыныраак? Аккордеон кыйыныраак, көтөрө албайм да. Кичинекей аккордеондор бар да, ошондой менен үйрөнүшүң керек экен. Же ошо кичинекей деле. Кичинекей аккордеон деле оор болуш керек, Фортепианодон кайсыл этюдтарды ойнойсуңар? Мен азыр ансамбльды экзаменге черттим. 5 алып дагы комуздан да экзамен черткенде 5 алдым. 5 алдың. Жалаң 5 алып атасыңбы азыр? Кайсыдан 2 алып калдың эле? 2 алып элек. Алмаштырып алган турбайбы? Азамат, анда класста канча классташыңар көппү силер? Көбү жарымы чыкты уже. 36 болчу, азыр 23. 23өңөр эле чыдап келтасыңар. Кыздар барбы? Ооба.
Алар каяка кетип калышты, каяка чыгып кетишти? Алар өз калаан жагына кетишет да. Айылга, казарманга. Анан болсо бүгүн белек берүү күнү экен да. Анан болсо мен деген бүгүн белек берип коеюн, Белек. Сага Ой. чоң рахмат. Ай. Сонун белек бекен, жактыбы сага? Аябай жакты. Билесиңби эмне үчүн 2 мандарин бердик? Ооба. Каяктан билесиң? Мага атам, чоң атам жактардан уккам. Негизи эмне деп уктуң элең? Мен болсо буларды Китай анан дагы Япония. Туура. Ооба. Эң туура, Амина. Демек бул Кытайда, Япондо атайын ушундай мандариндерди өтө баалашат экен. Ооба. Буну болсо сага биз бай болсун деп бердик. Ушул 2 гана даана мандарин бериш керек экен, ошондо деген бай болот экен да, гана миллионер болот экен. Эгерде сен миллионер болуп кетсең, алдыгы 2 мандаринди алып алып үйдөн жеп туруп, эртең эле укмуш болуп кетсең, анан ошо миллионер болсоң бизге беришесиңби? Албетте. Бир 100 миңден берип койсоң экөөбүзгө. Сен дагы мындан бөлөк дагы кандай белектерди жакшы көрөсүң? Мен белек каалаганда планшет, домбура, музыкага аябай кызыгып анан ошо. Домбурага да кызыгасыңбы? Чертип көргөнсүңбү? Ооба, чертип көргөм. Кандай экен? Айырмачылыгы болобу комуз менен домбураныкы? Аякта 2 кыл болгондо, биякта да 2 неме бурама болот да. Кайсысы кыйынраак? Домбура кыйын да. Демек, балким азыр сен ошентип ойлоп атат болушуң керек. Ар бир аспаптын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот да. Ошону мыктап, ийгиликтүү мындай ийине жеткизе билсе, ар бир аспап өзүнчө укмуш күйлөрдү, үндөрдү чыгарат эмеспи? Сен ырдаганга да кызыгат экенсиң, Ооба, аябай кызык. Анда ошо аябай кызыккан ырыңан бизге аябай туруп бир жакшы арнап берип койбойсуңбу? Азыр. Мен сиздерге Мизин Албаев атабыздын ойлончу деген ырын аткарып берейин. Абдан сонун болот. Ай бале. Жүрөгүмдү кой калайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месир кетип менде жүргөн элесиң, келмейин деген ысык көлдүн таңындай. Месир кетип менде жүргөн элесиң, келмейин деген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш актыда карап, көп карабай жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Баракелде. Сонун болду, Абдан сонунда. Сен демек 2 жакты чогала кетейин дейт экенсиң. Күүнү дагы үйрөнөт экенсиң, ырды дагы үйрөнөт экенсиң. Дагы ырчылардан кимдерди баалайсың? Нурлан Насип, дагы Кайрат Нуртас агайыбызды. Дагы Эмне үчүн жагат булардын ырлары? берилип ырдашат да ошо. Тилекке каршы биздин маегибиз бүтүп калды окшойт, Биздин маегибиз бүтөйүн деп аз калды, бирок аз эле калды. Да бир 2 суроо берип алсак, ошондо анан кийинки түрмөккө өтүп кетсек болот экен, Анан сенин классташ кыздарың барбы же жалаң балдар окуйсуңарбы? Жок, кыздардан көп балдарды. Кыздар көп экен. Анан кыздар менен мындай эмне кыздар мындай чогуу классташтарың менен белек алып белек берчү элең, же андай боло элекпи? Эмне белек бердиң элең? Жанагы 8 мартта, мисалы. Же туулган күнүндө. Ооба, бергем. Жазап эле бергенбиз да. Жазаппы, колдон эмнени жазаса болот? Коробкага мындайдан алып туруп, ичине көп мындай
таттууларды салып анан сыртына аязатан сүрөтүн тартып. Абдан сонун экен. Анда ошо жанагы жарым классташың кетип калыптыр, жарым классташтарың калган турбайбы? Ошо жарым классташтарыңа бир жакшынакай салам жолдоп койбойсуңбу? Нурел, Алинур досторума салам айтам. Дагы кимдерге салам айтабыз? Үй бүлөңө айтасыңбы? Ооба. Үй бүлөм, тайнем, тайтам. Эмне каалайсың? Эмне каалайсың? Оорубаганына каалайм. Көп жашаганына каалайм. Эч кимди унуткан жоксуңбу? Күчүк мышыктарчы? Күчүк мышык жок. Айылдачы чоң атаң чоңкинде жокпу күчүк мышыктар? Кандай жаныбар жакшы көрөсүң? Менби? Мен мышык. Мышыкты жакшы көрөсүңбү? Анда ошо мышыктарга жалпы мышыктарга мындай ысык салам айтып кой. Жаңы жыл алдында. Оорубагыла деп. Эми тамаша, абдан сонун маек куруп бердиң, талантың ташкындай берсин. Сен азамат жигит экенсиң. Эмитеден эле 3 аспапты ойноо деген бул укмуш. Менин түшүмө да кире элек. 3 эмес, комузду жакшы үйрөнө албай жүрөм. Мен барсам үйрөтөсүңбү? Абдан сонун сүйлөштүк анда. Амина эмне деп аттык элек? Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. А биз болсо жанагы Марлен берген 100 000 сомдорду алып алыптыр. Биз саякатка барып келбейлиби? Саякатчысарыз менби? Ооба. Кеттик анда саякатка. Салам достор, биздин бүгүнкү саякатыбыз өзгөчө болот. Мен азыр Кооператив музейинин алдында турамын. Силерге бул музейдин ичи кызыкпы? Кеттик анда. Достор, негизинен эле Кооператив атындагы музей 2 кабаттан турат. Биринчи кабатында көпчүлүк учурда көргөзмөлөр, иш-чаралар болуп турат. Келгиле анда биз саякатыбызды 2-нчи кабаттан баштайлы. Кооператив көптөгөн сүрөттөрдүн автору. СССРдин биринчи элдик сүрөтчүлөрүнөн болгон. Анын ысымы бул музейге 1992 жылы ыйгарылган. Достор, билесиңерби, бул музейде алгач 150гө гана жакын экспонат болсо, азыркы учурда 18 000ден ашык эмгектер сакталат. Музей коллекциясы бир нече бөлүмдөргө бөлүнөт. Живопись, графика, жасама колдонмо өнөр жана скульптура. Достор, өзүңөр көрүп тургандай эле мен жасалма колдонмо өнөр бөлүмүндө турамын. Аты айтып тургандай эле, бул идиш-аяктардын, буюмдардын бардыгын ата-бабаларыбыз өз колу менен жасашкан. Бул идиш-аяктардын бардыгы 20-19 кылымдарга таанды. Ошондой эле булар жыгачтан жана териден жасалган экен. Мисал келтирсек, бул жакта каймак сакталуучу идиш. Ал деген уйдун желининен жасалган. Ошондой эле көкөрдөн кымыз куюп ичишкен. Көкөр негизи эле кыргыз элинде токчулуктун, молчулуктун белгисин туюндурат. А бул болсо ашканачы. Ашканачы менен биз көрсөткөн идиш-аяктарды тосуп коюшчу экен. Ал негизинен эле ата-бабаларыбыз чийди талаалардан топтоп келип, кургатып, анан кийин түркүн түстөгү жүндөрдү кошуп, ар түрдүү оймолорду туюндуруп жасашкан экен. Бул бөлмөнүн 2 капталындагы алагиз шырдактын түрлөрү 19-20 кылымдан бери сакталып келеткен. Элестетсеңер, ушунча убактан бери дал ушул музейде сакталынат. Ал эми бул болсо тумардын түрлөрү. Мисалы, бул тумар пешке тагылчу экен. Ал эми бул тумарды болсо биздин апаларыбыз өзүнүн чачына илип алып чачпак деп коет. Азыр деле көп учурда тагышат. Эң кызыгы, биз күнүмдүк турмушта колдонгон 10 сомдук тыйындын четинде дагы дал ушул тумардын элеси чагылдырылган экен. Саймадан, жүндөн ар кандай панолорду жасашып, ал панолорго сүрөттөрдү тартып, окуяларды чагылдырышкан. Мен азыр силерге айрымдарын көрсөтүп, түшүндүрүп бергенге аракет кыламын. Мисалы, мен силерге бул сүрөттү түшүндүрүп бергим келип турат. Карасаңар, бул жакта кызыл панодо сайман жардамы менен бугулар түшүрүлгөн экен. Булар жердин жаратылышынын катаалдыгынан күнгө чуркап бара жатышат. Күн дагы өзүнүн мынакей сары нурлары менен бул жакта дагы экология начар, артка кайткыла дегенди түшүндүрүп жаткан экен.
Биз живопись бөлүмүнө келдик. Бул бөлүмдө Образцов, Чуйков жана Гапараевдин сүрөттөрү бар. Мен силерди жакыныраак тааныштырганга аракет кыламын. Ал эми бул сүрөттү көп эле жерден көрсөңөр керек, Бул сүрөт Советтик Кыргызстандын кызы деп аталат. Бул сүрөттү Чуйков 1950-жылы тарткан экен. Өзүңөр көргөндөй, бул кыз китептерди колунда көтөрүп бара жатат. Ал ошол мезгилдеги билимге, илимге талпынган жаштардын образын чагылдырат. Достор, карагалач, мен аябай чоң, анан кийин кызыктуу сүрөт таптым. Бул сүрөттү Гапараев менен Жакул Кожакметов тарткан экен. Бул сүрөттү кыргыз элинин залкар инсандары тегерек үстөлдө чогулуп, маектешип, анан кийин Алымкул Үсөнбаевдин комуз черткенин угуп жатышыптыр. Бул сүрөттө кимдерди тааныдыңар силер? Мисалы, мен бул жактан Ыбырай Тумановду, ортодо ак кийимчен отурган Саакбай Каралаевди, Муса Баетовду, Алы Токонбаевди тааныдым. Ой, мен кармаган жатам го. Достор, силер музейдеги эрежелерди билесиңерби? Сүрөттөрдөн 1 метр алыстыкта туруп, экспонаттарды кармаганга болбойт. Достор, биздин бүгүнкү Гапараев атындагы улуттук музейге болгон саякатыбыз мага аябагандай жакты. Силер дагы бул сүрөттөр менен дагы жакынырактан таанышкыңар келсе, анда сөзсүз түрдө келип кеткиле. Ушундой биздин саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кош кылам. Нурбатыр байке, келе жаткан жыл кайсы дейсиз? Кайсы жыл экенби? Ошону билбейм. Кайсы жыл? Апе, билбейсизби? Анда айтып берейин, мурункуларында болсо бир эле жаныбар эмес беле, а мынсында 2 жаныбар экен. 2 жаныбар? Ойчой. Чын? Кайсы? Алар болсо мышык жана коён. Эмнеге 2 болуп калды дейсизби? Эмнеге 2 болуп калды? Анткени болсо Кытайда коён жылын белгилешет экен, а Вьетнамда болсо мышык жылын белгилешет экен. Уламыш боюнча Вьетнамдын кудайы Будда өзүнүн туулган күнүндө көптөгөн жаныбарларды чакырат экен да. Коён, мышык, арстан бүт баарын чакырат экен. Анан болсочу, ал болсо деген салтанат боло турган жерде бүт жерин тосуп салат экен. Анан болсо айтат экен, кимиси биринчи өтсө, ошол жыл болуп эсептелинет дейт экен. Анан болсо 4-чү коён менен мышык өтөт экен. Анан Будда байкабай калып, экөөнү тең кала берсин деп коет экен. Экөөнүн кимиси биринчи өткөнүн билбей калды да. Анан болсо кайсы жаныбар жакса, ошону тандашат экен элдер. Сен кайсы жаныбарды тандайт элең? Менби? Мен мышыкты тандамакмын го, анткени ал жумшагындай соңго. Берки коён деле сонун го, экөө тең эле үй жаныбарлары, анан жумшак, абдан сонун да. Ооба. Анан болсо жаныбар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Жаныбардын жандосун түрмөдөн өтпөйлүбү? Туптуура айтасың. Кайсы жаныбар жөнүндө бүгүн көрөт болдук экенбиз. Байкап көрөлүчү. Жаныбарым, жандосум. Салам достор, менин атым Раяна. Мен силерге бүгүн өзүмө жаккан эң сүйкүмдүү үй жаныбарынын бири мышыктар жөнүндө айтып берем. Окумуштуулардын айтымында, кан басымы жогору адамдар үчүн мышыктарды сылап эркелетүү өтө пайдалуу. Алар тынчтанууга жана стресс менен күрөшүүгө жардам берет. Мышык жашаган үйдө адамдар азыраак урушуп, кыжырданышат. Үй мышыктары Түндүк Америкада эң популярдуу. Ал жерде алардын саны 73 миллионго чейин жетет экен. Элестеткиле.
Мышыктардын ар бир тарабында 12 муруттары бар. Муруттун жардамы менен мышыктар температураны, шамалдын багытын жада калса, объекттердин алыстыгын да аныктай алышат экен. Муруттардын учтарында нерв системасы бар болот экен. Достор, силер билесиңерби? Алар сарымсак, жүзүм, пияз, кофе, уксусту аябай жакшы көрүшөт экен. Мушуктар аябай уйкучу болгондуктан күнүнө 18 саат укташат. Эң кызыгы, достор, мышыктар катуу ылдамдыкта чуркай алышат жана бийиктикке мыкты секиришет. Алар аябай сезгич болушат. Мисалы, мышыктар жер титирөө, вулкан сыяктуу табыгы кырсыктарды 10-15 минут калганда сезишет. Биз ойлойбуз, алар караңгыда дагы жакшы көрө алышат деп. Бирок андай эмес. Алар караңгыда анча деле көрө алышпайт. Мышыктардын алдыңкы буттарында 5 манжасы бар, аркы буттарында 4 гана манжасы бар экен. Орточо эсеп менен алар 20 жылга чейин жашашат. Силер билесиңерби, достор, мышыктар таттуунун дамын сезбейт экен. Алар боюнча каймак, быштак, эт, айран, балыкты жакшы көрүп жешет экен. 17 февраль мышыктардын эл аралык күнү болуп эсептелинет. Достор, силерге менин маалыматым жактыбы? Анда жакшы калгыла. Мурдун балта кеспеген, ичкен ашын жерге коюу, көздүн карегиндей сактоо, дагы эмне эле? Мен эле эстеп атасыз? Ой, азыр мындан кийин жанагы Тилимпоз түрмөк да, мен мурдакы өткөндөрдүн баарын эстейин деп эстей албай атам да. Анын баарын болсо мен кайта алып койгом да. Баарын билесиңби? Ооба. Ой, койчу. Кыйынсың го сен. Билесиңби? Ооба. Анда мен азыр сага суроо берип көрөйүнчү. Мисалы, ат тезегин кургатпай деген эмнени түшүндүрөт? Ал бат тез дегенди билдирет. Макул, муну билет экенсиң. Ажыдаардын куйругун басып алуу дегенчи? Ал карына калуу дегенди түшүндүрөт. Ой, сен чындап эле баарын билип алгансың го? Мен бирок баарын биле албайтам, дагы жатташым керек болуп атат. Мисалычы, башына чөп сындыруу. Достор, Нурбатыр байкем кайталай берсин. А биз болсо Тилимпозго өтөлү. Жолду кыскартуу. Ойдун бөйрөгүндөй деген ынтымаксыз макалдардан кыздын кырча чуулу деген бар. Макбул, баштай берели? Инфира, эмне чашыш? Эфир башталып электи. Мен шашпай элем. Бүгүн манайым абдан сонун. Эмне болду? Бүгүн мен бардыгы сабактан 5 алдым. Мугалим эжекем абдан мактады. Анан сүрөт эримине бардым. Сонун сүрөт тарттым. Маршрутка отурсам, орундуктардын бардыгы бош экен. Иши кылса бүгүн сонун күн болду. Анда сен итиң чөп баштаган турбайбы? Итим чөп жебейт. Итим тамак, союк жейт. Чын айтам, сен итиң чөп баштаптыр. Таптым, бул фразологизм окшойт, Туура таптың. Ошондо итиң чөп баштаптыр деп эмнени айтып атасың? Кел биринчи досторубуздан ойлорун угуп көрөлү. Бул фразеологизмди кандай түшүнүшөт? Ити чөп жей баштады. Ити чөп жей баштады, бул иши оңоло баштады. Ити тамак жейт дегенди ити чөп жейт деп коебу? Иттер чөп жейт да. Ити чөп жей баштады. Эми жаңы баарын түшүнүп баштады дегенди түшүнөм. Иттер деген чөп жебейт да, иттерден сөйөк жейт да. Ити чөп жей баштады, бул иши жакшы иштеп баштады дегенди билдирет. Ити чөп жей баштады, иши ийгиликтүү боло баштаганда айтылат. Рахмат. Сонун ойлор болду.
арасында туура айткандар да болду. Ошондо кайсынысы туура? Ити ичип жеп баштаган деген сөз айкаштын мааниси иши жүрүп, ийгиликтүү болуу деген маанини билдирет. Ошондуктан достор, баарыбыздын итибиз чөп жеп турсун. Ооба достор, бул эфир пайдалуу болду деп ишенебиз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө. Жакшы калгыла. Анан болсо биздин экинчи коногубуз келип калыптыр да. Ооба, өтө таланттуу коногубуз келди. Азыр силер менен тааныштырабыз. Таанышкыңар келип атабы? Анда Исхак деген мынакей өтө таланттуу келечектеги мырза келип отурат. Саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Кандай? Жакшы келип алдыңбы? Ооба. Исхак, бизге өзүңөр көрүп жаткандай эле спорт стейкинг болобу? Кантип айтылат? Стейкинг, спорт стейкинг деген күчүн көрсөткөн келиптир. Мынакей достор, көрдүңөрбү? Өзгөчө экен, силер билесиңерби? Мен деле билбейт экенмин. Азыр билип алып, абдан кызыктуу болуп атат да. Бул качан пайда болгон? Эмне себептен? Бул 2001 жылда пайда болгон. Ford Fox кылган. Fox Box ошол мугалим болгон. Физкультура мугалими болгон. Дене тарбиядан специально ушундай кылганда пирамидаларга балдарды зерикпеген үчүн. Ооба. Ошо. Анан пайдасы эмнеде мунун? Тезирээк жасайсың, реакцияң иштейт, тезирээк окуйсуң. Дагы жана реакцияң көбүрөөк иштейт, көзүң көбүрөөк көрөт. Ойлонуунун кереги барбы? Мен Ооба. Буга болсо буну кылыш үчүн математика сабагы көп керек болот болуш керек, Жок, литература. Эмнеге? Тезирээк окуйсуң да. Буну канча жылдан бери үйрөнүп жатасың? 1,5 жыл болду үйрөнүп жатканыма. Мынакей тилим да келбейт экен. Эмне деп атасың? Спорт стейкинг, Ооба. Жаттадым окшойм. Улам кайталап турайын. Мунун канча түрү бар? 3 түрү бар. Айтчы ошону. Биринчи түрү обычный спорт стейкинг. Жөнөкөй спорт стейкинг. Экинчи спорт стейкинг профессиональный. Адистик. Үчүнчү спорт стейкинг фитнестический спорт стейкинг. Андан дагы адистиктен дагы өйдө турабы? Ооба. Фитнесты мындай зарядка кылганда ойнойт да балдар. Ошо спорт стейкинг менен. Кантип мындай кылып атып турган мен тизип кетчү. Шпагатка отуруп ушинтип тизет. Эмечи эмне эле сен деген башка жерлерге да качып жаттың да, анан жыгылып калган учурлар болдубу пирамидаларың? Болгон эле Новотелде. Анан эмне кылдың эле? Анан кайра собирать этип баштадым. Анан кайра болгондо жакшы бүттүбү? Ооба. Муну кандай ченелет, кандай өткөрүлөт, мында түшүндүрүп берчи. Башталат экенинби? Биринчи пирамида кыласың. 3 деп коет, 3-6 деп коет. Пирамида монтуп баштайсың, анан кайра жаап коесуң. Специальный правилалары бар. Монтса болбойт, потому что ушинсең уже алып коет да бал азаят, Өзү секундага карайт. Любой возраст менен занимать эте берсе болот. Секундасына көбүрөөк карайт да. Мен Новотелде болгом, 4-чү место алгам. Канча биринчи? 4-чү место. Ой, азамат. Улуу кишилер да катышабы? Ооба. Канча жашка чейин? 30га чейин, 50ге чейин деле боло берет. Агайлар дагы. Ооба. Мен үйрөнсөм болобу? Болот. Азыр деген сен биринчи мындай мастер-класс адистигиңди көргөзбөйсүңбү? Андан мен аракет кылып көрөйүн. Майыл экен. Сен рекордуң канча секунд болгон? 13 секунд. 13 секунд. Цикл. Цикл деп коет. Цикл. Ооба. Секундпу? Ооба, секунд. Канакей алдыгын көрүп алалычы. Биздин көрүүчүлөр да көрүп алса болобу? Чыгып алды же чыкпайбы? Чапталганбы? Таймер деп коет буну. Кармап тур, шашпай. Биздин достор көрүп алсын. Кармап туруп, анан өзү секунд аралыгы чыгат, 10 минутка чейин иштейт. Муну стейкинг деп коет. Бул азыр профессиональный стаканчиктер. Бул жеңилирээк да өзүчө, ошол үчүн буну профессиональный деп койгон. Байкап көрөлүбү? Өзүңдүн рекордуңду өзүң эфирде ала алат болдуң бекен, Ооба. 1, 2, 3. On 4 sekund. Oho. Kana görgөзчү. 14 sekund.
Ой, Азамат. Кол чабуулар болсун. Эми азыр мен деген Сиз каласыз? 10 секундда да жазап коеюн азыр. Кес. Муну баспай элечи. Отура бер. Мен майыл, бул жактан эле мындай эле эмемди адистигимди көргөзүп коеюн. Майыл. Биринчи. Хоп. 0 секунд болуп калды. Валлай калды. Тамаша. Эми сенден сабак алалы да, тамашалаганым да бул оңой олтоң иш эмес экен, албетте. Жерге чачылып кетет экен. Үйрөнгөнгө 1 жылдай болот да. Жакшы жасаган үчүн. Абдан сонун. Кандай тоскоолдуктарга учурадың элең ошол мисалы Новый отельге баргам дедиң. Кайсы жерге баргансың дагы? Биринчи Үскөлдө болгон. Үскөлдөн анан дагы Бишкекте болгон. Эми январда Новый отельде болот, 7-8 январда. Анан дагы Сингапурда апрелде болот. Турнир, чемпионат мира. Буюрса ошого дагы барам. Абдан сонун. Бул негизи кайсыл мамлекетте айрыкча өнүккөн? Бизге Өзү качан келген? 55 мамлекетте болот да. Бизге качан келиптир? Бул качан өнүгүп баштаган? Өзү келгени 2001 жыл болгон да. Анан бул жакта сенден да күчтүүлөр барбы Кыргызстанда? Бар. Алар окутушабы, үйрөтүшөбү же өзүңөр үйрөнөсүңөрбү? Үйрөтүшөт. Буну өзү сен өзүң эле үйрөндүңбү же атайын үйрөткөн? Бир эжекем үйрөткөн. Ошо. Буга катышканда кандай жол менен катышасың мисалы? Атайын приздер болобу же? Атайын приздер болот. Сыйлыктардын жөнүндө айтчы. Өзү сыйлыктар кандай болот экен деймби? Телефон болот, наушник болот, саттар болот. Бирок биринчи место алсаң ушундай болот. Экинчи местолар наушниктер болот. Үчүнчү местолар наушниктер болот, бирок одан дагы мындай күчтүүрөөк эмес да. Сага эмне маанилүү? Катышуу, белекпи, эмне маанилүү? Катышуу. Азамат. Мектепте окууларың кандай болду? Жаңы жылга кандай даярдык? Ударник чыгып атам. Үч жокпу? Үч жок. Жаңы жылды кандай тозолду деп атасыңар? Жакшы, сонун. Кимдер менен тозосуңар? Үй бүлөм менен. Канча бир туугансың? 5 бир тууган бар. 5тин канчанчысы? Мен үчүнчүсүмүн. Ортончу пирамида турбойсуң, пирамиданын башында. Жакшы экен. Инилериңби, байкелериңби ким? Байкем бар, эжем бар. Мен өзүмүн, анан дагы 2 укам бар. Сен алар да кызыгабы ушул спорттун түрүнө? Укамдар кызыгат, акам дагы ушундай спорт стекинг менен кылган Сетек жалда. Анда бул үй бүлөлүк турбайбы? Атаң апаңдар да кызыкпайбы? Кичине кызык калышы мүмкүн. Спорт ошо өзүң эле кызыгып баштадыңбы? Ооба. Анан сен эми кечке үй бүлөң да кызыгат экен, өзүң да кызыгат экенсиң, кечке эле минтип ойной берсең, анан сабакка убакыт болобу? Болот. Биздин мектепте этюд деген сабак бар да. Үй тапшырмаларды кыласың. Ошо. Анан үйдө дагы ашыкча время болуп калат. Анан спорт стекинг менен занимать эте берем. Мисалы бизде көк бөрүчүлөр бар, белгилүү көк бөрүчүлөр бар, аты менен тааныйбыз. Футболдо дүйнөлүк белгилүү спортсмендер бар, аты менен тааныйбыз. Бул жакта кимдер белгилүү силердин ушул стейкинг, спорт стейкинг? Эми эч ким белгилүү ушундай жок эми, бирок силер билесиңерби өзүңөр? Мен билбейт окшойм, бирок башкалар билип калышы мүмкүн. Өзү ушул спорт стейкинг 2001 жылы болгон. Ошо. Бул спорт стейкинг деп атат да, чечилиши кандай бу стейк? Өзү мугалим болгонда чечилиши кыргызча которо аласызбы? Спорт стейкинг. Стейкинг деген эмне? Спорт болот колго, анан стейкинг болот, стаканчик деп коет. Түшүнүктүү. Стакандар менен спорт турбайбы? Абдан сонун. Дагы эмнелери менен спортко кызыгасың? Баскетбол менен. Анан болсо сен сабактарда мугалимдериң ошо сен көптөгөн чемпионат жана башка алактарга да катышат экенсиң. Анан мугалимдерден суранасың да керектүү учурлардан. Ооба, суранып калам. Эмне дешет? Майли катары бирок үй тапшырманы кыл, анын сүрөтүн жөнөт дейт. Сүрөтүңдү ошол жакта жүрөм деп, чет мамлекеттерге кай жерге барып келгенсиң? Анталияга. Анталияга. Жактыбы Анталия? Жакты. Эмнеси жакшы экен? Шаары өзү сонун экен. Таза, ысык.
Мунун жана сонун бизге жасап бердиң, көргөзүп бердиң. Эми дагы башкача түрлөрү барбы? Башкача көргөзсөң Өзү түрлөрү бар, 3 деп коет. Собирать этесиң. Ушундай эле секундага. Көргөзүп көрчү. Ооба. 3 деп коет, анан 3-6сы бар дагы. 3-6. 4 секунд азыр собирать эттим, 4 секундка. Аха. Анан 3-6сы бар. Биринчи баштаган жерде эле да, спортстекингден. Алты секунд. А биякта кыйындай ичине кыйын эмес деген бөлүнөбү? Жок, бар жок мен. А сен шпагатка отуруп баштай элексиңби? Жок. Энди ага негизи эгерде профессионализмден да өйдө өтөм десең ошого өтүш керексиң да. Фитнескабы? Фитнес эми ондай важныйраак эмес, важный циклы. Спортстекингден. Бирок Иши кылып шпагатка отурбайм дечи. Кичине отурган. Макул. Адис болуш үчүн дагы эмнелерди кылыш керек? Жана биринчи бөлүктөн профессионалдыкка өткөндө айырмачылыгы бар деп атпайсыңбы? Биринчи 3-6-3-тү үйрөнүш керек. Бир колуңа 1 стаканчык аласың, бир колуңа 3 стакан, анан 2 аласың. Монтип коюп баштайсың. Анда дагы ушинтип эле монтип жасап коесуң. Салып коюп. Ошо. Абдан. Анан жаңы жылдык ырлардан айтып бербейсиңби? Сен канчанчы класс элең? 6-чы, бирок жаңы жыл ырларын билбейм. 4-чү класста айттың белең? Бала бакчада жүргөндө айттың белең? Жаңы жыл келди жаш балбан, кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна алыска сапар аттанган. Онда стихтарды мен билбейм өзү. Кандай ырларды билесиң анда? Анда жакшы салам айтканды билесиңби? Ооба. Ысык саламды айтчы мынакей тууган тушкандарга. Бири жекеме айтым келип атат, аты Мисайзат. Сизге чоң салам айтам. Баластан программа студиясынан. Ушул эжеке өскелеби, анан башкаларчы, башка көрүүчүлөр, тууган тушкандар. Бар жок, туугандарыма салам айтам, чоң салам айтам. Эжекелериме, агайларыма салам айтам. Абдан сонун. Биз дагы чоң бакыйган салам айтабыз. Сенин тууган тушканыңа, ата-энеңе, анан деген сен дагы биз мурдакы келген коногубузга дагы сонун белек бергенбиз. Азыр дагы ошол белекти берелик. Бүгүн болсо белек берүү майрамы экен. Анан эки мандаринде болсо биз сен бай болсун деп берип атабыз. Мына ушундан сонун белектерден алып, сен дагы укмуш бай болгондо кийин бизге келип мандарин берип кет, макулбу? Макул, анда биздин сүйүктүү көрүүчүлөр бат эле дегенде биздин убактыбыз соңуна келип жетип калыптыр да. Ошон үчүн саламатта тургула достор, эмки эфирден жолукканча